Жети Өгүз районундагы айыл өкмөттөрүнө экологиялык мыйзам бузуулар боюнча айып пулдар салынды. 2025-жылы Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык көл регионалдык башкармалыгы тарабынан таштанды жайларын мыйзам чегине келтирүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлдү. Бул иш-чаралардын алкагында Жети Өгүз районундагы төмөнкү айыл өкмөттөрүнө экологиялык талаптарды сактабагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекстин тиешелүү беренелеринин негизинде айып пулдар салынды. Жаргылчак айыл өкмөтү 212 берене боюнча 17 000 сом, Барскон айыл өкмөтү 115 берене боюнча 17 000 сом, Жети Өгүз айыл өкмөтү 115 жана 211 беренелер боюнча 17 000 сом, Оргочор айыл өкмөтү 115 жана 211 беренелер боюнча 17 000 сом. Жалпысынан 102 000 сом өлчөмүндө айып пулдар салынып, тиешелүү айыл өкмөттөрүнө экологиялык нормаларды сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы мыйзамдын талаптарын сактоо жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча иштерди уланта берет.